Маматашин Бактыбаев күз айы келери менен кыш мезгилине көмүр алууну ойлоп баштайт. Былтыркы жылы 3 тонна көмүр алса, быйыл андан дагы көбүрөөк алууну көздөп жатыптыр. Анткени электр энергиясы үзгүлтүккө учураганда үйдөгү кичинекей неберелери үшүп калбасын дейт. Bir кышка биз 3 тонна көмүр алабыз. 3 тонна көмүр жетет. Эгер свет өчүккөн болгон болсо көбүрөөк кетип калышыбыз. Анан ачкан көмүрүм ошол көрдүңөр. Эми калган эртең октябрда октябрда алабыз. Ошентип кышка даярдык кылабыз. Азырдан свет өчөт деп баардык жерде коркутуп атат. Эгер свет өчкөн болсо толку көмүр. Бирок бизде природный газ бар, окот даярдаганга. Отопленияга жок да бизде отопление урган эмес, бизге печкеле от жагабыз. Ал эми кышкысын шаар тургундарына жылуулук берүүчү ишканалардагы даярдык иштерин башташкан. Алсак жылуулук электр борбору каладагы Курман-Жандатка көчөсүндөгү жол астындагы эскилик жеткен жылуулук өткөргүчтөрдү алмаштыруу иштери жүрүүдө. Башкы инженердин берген маалыматына ылайык, курулуш иштери 1 ай убакыт аралыгында аяктайт. Жалпы 350 метр аралыктагы жылуулук түтүкчөлөрү алмаштырылып, жаңыдан орнотулат. Кышка даярдык боюнча бүгүнкү күндө бизде бул эми шаардагы магистралдык, кварталдык түтүктөрдүн бул жерден башка бардыгын биз уже кышка даярдап койгонбуз. Азыр ушул жер калган. Бул жер дагы өзү биз эртерээк баштамак элек, август айында. Андан кийин быйыл эгемендүүлүк күнү Ош шаарында өткөнгө байланыштуу биздин ушу 9-сентябрдан баштап уруксат берилди. Азыр ошол ишти баштадык. А так андан тышкары биздин өзүбүздүн жылуулук борборунун ичиндеги бардык буу казандар, бардык электр жабдыктары, химиялык жабдуулардын бардыгы кышка азыр основной жабдыктардын бардыгы ремонттон өтүп даяр болуп калды. Азыр кошумча жабдыктарда иш жүрүп атат. Бул эми где-то октябрдын 15-терине уже бардык ремонт иштери бүтүп, бардык жер даярдалат. Жергиликтүү бийлик берген маалыматка ылайык, былтыркыга салыштырмалуу быйыл шаарды жылытуу үчүн көмүр 3-4 тоннага көп сатып алуу каралып атат. Маселен, былтыры 13 тонна кара алтын керек болсо, быйыл 15 тонна камсыздап жатышат. Ушуну менен бирге эле калкты дагы арзан көмүр менен камсыз кылуу боюнча шаардын 18 жерине социалдык көмүр базалары ачылат. Учурдагы баасы 6 сом 80 тыйын болууда. Негизинен айта турган болсок, жылуулук тармагында бизде Ош жылуулук электр борбору бар, Оштец. Ал ишканабыз негизинен мазут менен жылытат, жылуулук берет. Мындан сырткары 4 миллион метр кубка атайын Газпром менен келишим түзгөн. Жылуулук камсыздоо ишканасынын 88 отканасы бар, 19-у бул электр энергиясы менен, 69-у көмүр менен. Бүгүнкү күндө 88 откананын 78 отканасы даяр. Буюрса график менен иш алып барылып атат. Жанагы кыш сезону башталганга чейин толугу менен даярдыктар көрүлөт. Буга улай эле шаардык мэрия Райымбеков көчөсүнөн тартып Масалиев жана Тилеке Баатыр көчөсүнө чейинки 600 метр аралык толук капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Анда жол, тротуар, ирригациялык системалар, жашыл зоналар жана жарыктандыруу каралган. Аталган иш жергиликтүү бюджеттен каралган. Сметалык баасы 113 миллион болгон болсо, ал эми тендерлик баасы 83 миллион. Курулуш иштерин Кудай буйруса бир тез арада аяктоо боюнча Ош шаарынын мэр Бакыт Жеңишбекович тарабынан тапшырма берилген. Кудай буйруса там ушул жамгыр жаап кыш мезгилине чейин бүтүрүп ушу шаардыктарга пайдаланууга беребиз. Шаар тургундарын кыш мезгилинде 55%-ын жылуулук электр борбору аркылуу жылуулук берилсе, калганы Ош шаардык жылуулук муниципалдык ишканасына карайт. Айымкан Исрал кызы, Нурдөлөт Аматов, УТРК Ош.